Кыргызстандан чыгып, Жапан өлкөсүн көрүүгө ашыгып дегдеп жөнөдүм эле. Бишкек Түштүк Корея Жапан багыты менен учарыбызды укканда ого бетер кубандым. Ичхон аэропортун дагы көрө кетет экенбиз деп. Ошентип алгач Бишкектен учакка түштүк. Учакта дерлик 6 саат олтуруп Түштүк Кореяга карай асманда учуп будут араладык. Чет мамлекетке сапарга чыгуу, эл көрүп, жер көрүү албетте сонун дечи. Бирок бир калыпта какая олтуруп 6 саат жол жүрүү, 6 саат бою кээде бүктөлүп, кээде какайып, чала уйкуу болуп сапар тартуу дагы чынында оңой эмес жоопкерчилик экен. Түштүк Кореядын Инчхон аэропортуна келип коноордон алдын үстү жактан көрүнгөн көрүнүштү тиктөө ажайып болду. Деңизи деңиздей, бак тарагы бак тарактай, жашылдана кулпуруп, өнүккөн Түштүк Корея өлкөсүнүн берекеси төгүлүп турган маал экен. Инчхон эл аралык аэропортуна конгондо эле камераларыбызды колубуздан түшүрө алган жокпуз. Себеби бул жер өткөн чак менен келечектин ортосундагы көпүрө сыяктуу сезилип атты. Акыркы үлгүдөгү заманбап роботтор жүргүнчүлөргө жол көрсөтүп атса, экинчи тарабында Кореядын улуттук кийимин кийген атайын топ жүргүнчүлөргө улуттук жөрөлгөлөрдү аткарып, өз маданиятын сыймыктануу менен даңазалап жүрүшөт. Бул жөн гана шоу эмес, өз баалуулуктарына болгон улуу урмат сый экени сезилип турду. Биз Жапанга жеткичекте эле ушундай таасирлерге бөлөнүп шыктандык. Түштүк Корея менен Жапан бүгүнкү күндө дүйнөнүн технологиялык жана экономикалык гиганттары экени баарыбызга маалым. Бирок алардын мындай деңгээлге жеткирген, экөөнө тең тиешелүү болгон бирдиктүү өнүгүү системасы бар. Эки өлкө тең өткөн кылымдын ортосунда согуштан кыйрап, эч кандай жаратылыш ресурсу жок калганда дал ушул өнүгүү системасынын негизинде бутуна турушкан. Мамлекет менен ири бизнес бир максатка биригип, капиталды жана ресурстарды өлкө үчүн эң маанилүү тармактарга, оор өнөр жайга, кеме курууга, кийинчерээк электроника жана автоунаа өндүрүшүнө багытташкан. Жапанда Toyota, Sony, Mitsubishi сыяктуу гиганттар өсүп чыкса, Кореяда дал ушул тажрыйбаны кайталап Samsung, Hyundai, LG сыяктуу брендтерди жаратты. Бул жөн гана бизнес эмес, бул мамлекеттин түздөн-түз колдоосу жана көзөмөлү менен ишке ашкан улуттук мобилизация болчу. Бирок бул эки өлкөнү өнүктүргөн эң башкы окшоштук бул алардын адамдык капиталы жана улуттук мүнөзү. Эки өлкө тең ресурсту жердин астынан эмес, адамдын мээсинен, билиминен жана темирдей тартибинен издешти. Инсандык тарбияга негизделген эмгекчилдик, өз кызыкчылыгынан мамлекеттин, коомдун кызыкчылыгын өйдө коюу, улуттук намыс жана жумушка болгон фанаттык, берилгендик бул эки элди дүйнөнүн алдыңкы сабына чыгарды. Биз Инчхон аэропортунан көргөн роботторбу же улуттук баалуулуктарбы, анын баары тарыхтын, темирдей тартип менен курулган системанын бүгүнкү күндөгү мөмөсү. Түштүк корейлер өтмүшүн унутпай, келечекте дагы кошо багындырууну ушинтип далилдеп жатышат. Маалымдама борбор экен да. Анан ичинде дагы отурат, тетигинде кыздар. Тетекте. Ичинде кыздар отурат, аяктан сураса да болот. Анан могул жерде эле могул заманбап могул экранда өзүң каалаган жерин аэропорттон мындай сурап билсең болот экен да. Мисалы үчүн азыр биз ушул жердеги жанагы намаз окуганга бир бөлмө издеп атабыз да. Түштүк Кореядын Инчхон аэропортунда мени таң калтырган дагы бир жагдай болду. Намаз убактысы болуп калган. Сураштырсам, аэропортто сыйынуучу бөлмөлөр да бар экен. Издештирип отуруп ал бөлмөнү дагы акыры таптым. Могул жерге барсаңар, могул жерде намазкана бар. Мусулмансыңбы, намаз окуйсуңбу? Маселе жок. Барып ошол бөлмөгө барып окуп алсаң болот деген сөз да өзү. Бул жерде бир нерсени айтып кетпесем болбойт эми көргөндөй. Бул жерде мондай эскертүү сураныч өтүнүчүн турат. Мисалы үчүн open to all religions. Бардык диндерге эшик ачык дейт да. Анан we ask for your respect and consideration. Эми сиздердин
мындай урмат менен мамиле кылышыңарды жана туура түшүнүү менен мамиле кылышыңарды өтүнөбүз, суранабыз дегендей бардык диндерге депчи. Демек бул жерге азыр биз негизинен 3 киши келип намаз окудук. Анан балким бизге чейин башка диндин өкүлдөрү келип өзүнчө сыйынгандыр дегендей да. Анан ушундай мамиле экен Түштүк Кореяда. Мына багыттама стрелка кыбла деп турат, кыбла деп жазылып турат. Кыбла кайсы багытта экендиги, каба каякта экендигин ошол жерде көрсөтүп турат мына жерде. Болду эми мына жерде чыкканда кайра мону push дегенди басат экенбиз. Көрүң, бул ачылат экен. Кеттик. Ондай бирөөнүн намаз окуп бүткөндөн кийин мечитте мындай кийиңиз дейт го, суук алыш үчүн. Ошон үчүн мени тартып аткан жигитке да кийиңиз деп мынакей өзү кийип атат мынакей. Эми аман эсен мына чыгып кеттик. Буюрса. Тамекини ким көрүнгөн ар жерде бурулдатып тартпастан, бирөөлөрдүн ден соолугунда ойлоо маселеси коомдук тартипке сыйдырылып, тамеки чекиштер түтөгүсү келсе, атайы чылым чегүүчү бөлмөлөргө кириши керек болот экен. Түштүк Кореянын аэропортунда таштанды таштоо маданияты аэропорттон эле көрүнөт. Кагазы өзүнчө, желими өзүнчө, темири өзүнчө деген эреже бар. Түштүк Кореянын Инчхон аэропортунда 4 сааттан ашуун болдук. Эми биздин маршрут дал ушул Түштүк Кореянын өнүгүү системасынын түптөөчүсү, негиздөөчүсү болгон Жапанга багыт алат. Жапан жергесине келер менен аэропортко түшөр менен мени кызыктырган тема даараткана маселеси болду. Улуу маселени сүйлөө уят эле иш эмес дегендей, жапандар дааратканага өзгөчө маани берген калк. Жапандар үчүн даараткана жыты, жагымсыз, жийиркенткен бир сасык бөлмө эмес, инсандын сырткы ички тазалыгын аныктап турган чоң көрсөткүч. Ошон үчүн Жапон дааратканасына кирсең, унитазынын четинде толтура кнопкалары бар кереметти көрөсүң. Дааратканага чоңго барасыңбы же зара ушатасыңбы, мыкты технология менен тазаланып чыгасың. Расмий жана бейрасмий маалыматтар боюнча Жапанда учурда болжол менен 1000ден ашуун кыргыз жараны жашайт. Бул сан акыркы жылдары өзгөчө жумушчу визалардын жаңы түрлөрү киргизилгенден бери туруктуу өсүп жатат. Жапандагы кыргыздарды шарттуу түрдө 3 негизги топко бөлүүгө болот. Студенттер жана илимпоздор. Жапандын өкмөттүк жана жеке стипендиялары менен барып эң алдыңкы университеттерде магистратура, докторантурада окуган жаштарыбыз. IT жана жогорку технология адистери. Токио сыяктуу ири шаарлардагы эл аралык жана Жапон компанияларында программист, инженер болуп иштеген мекендештер. Тейлөө жана өндүрүш тармагындагылар болсо мейманкана, туризм, автоунаа, экспорттоо тармагында жана ар кандай ишканаларда иштегендер. Ассаламу алейкум, арбаңыздар урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги подкастты Кыргызстандан эмес, ушул Жапан жергесинен, азыр тагыраак айтканда Сайтама аймагында турабыз. Биздин ушул бүгүнкү подкастка чыкчу каармандар отурчу ишканага, офиске келдик. Ошол мага айткан дарек боюнча. Негизи бул жерде мындай ландшафтты карасаңыз, токойлуу, дөңдүү, ушундай бир мындайча айтканда тоолуу аймак экен да. Экологиялык жактан таза, ушундай бир. Анан кыргыз жигиттер эми ар кимиси ар кайсы жерде иштешет, бирок бүгүн ушул жерде чогулуп калган экен. Азыр атайын ушу саламдашайын деп келдим. Бул жак эмес экен, бул жак, могул жак. Могу үй болуш керек. Бисмилла деп. Могул жак экен. Могул жана биз кинодон көргөндөгүдөй эшиктерден экен, могундай. Могундай экен, бисмилла деп. Бисмилла.
Биякта окшойт, жигиттер. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Кандайсыңар? Кандай? Алыстан. Сейтек кандай? Жакшыбы? Кандай? Жакшы. Ассаламу алейкум. Жакшы келип алыспы? Акыры келдик. Келдик. Кел. Кел. 降り注ぐ光の中立ち止まりはしないよさえずりは僕を呼ぶように緑色を背に飛び立つ鼓動が僕を呼び覚ます命果てるまで Эми алыстан ат арытып дегенде тоолорду ашып батайын мындай калпактап келдим эле. Анда бир четинен кигизе берсем, Кана Сейтек бул сага досум. Кана мындай өзүң эңсеп жүргөндөй, өзүң буйртма бергендей деген. Бул баягы биздин эски кыргыздын калпактарынан бери, Ошондой баягы өзүң эңсеп жүргөндөйгүдөй дегенде мындай. Манасчы десем манасчы. Бул дегендей. ушундай кара калпак болуп калабы же ак калпак болуп калабы? Жүсүп Мамайдай эле болуп калды Жүсүп да. Мамайдын немелериндей болуп калды, Кытай. Бул Абага. бисмилlah деп кана. Рахмат. Мынакей. Рахматчым. Жараштыбы? Чоң рахмат. Кой. Мына бул үчүнчү. Мынакей. Койду, кыргыздын жигиттери мына калпактары менен. Менин ушул Жапандагы подкасттын каармандары ушу жигиттер. Анан бир четинен булардын жашоосун, образын, Жапан менен Кыргызстанды салыштырган көз караштарын, пикирлерин буюрса бир четинен ачып беребиз, 明けゆく朝太陽の下響く残響を聞いて Сиздер азыр көрүп жаткан Жапан өлкөсүндөгү бул көрүнүш бул иреттүүлүк, тазалык, асман тиреген бийик имараттар, ар бир бурчу кылдаттык менен иштелген дизайн, заманбап жолдор, көпүрөлөр, бак-дарактар, Жапандын сырткы гана көрүнүшү. Сыртынан караганда жапондордун деле бизде эле эки көзү, эки колу, эки буту бар. Алар деле кадимки адамдар. Бирок эмне үчүн бул көчөлөрдө бир дагы таштанды жок, таптаза. Эмне үчүн алардын имараттары, курулуштары бизден 60-70 балким 100 жыл алдыга кеткендей сезилет. Мунун жобу алардын курулуш технологиясында эмес, алардын аң сезиминде. Жапондор үчүн тартиптүүлүк, иреттүүлүк, тазалык бул алардын философиясы, керек болсо жашоо багыты, дини десек да болот. Алар айлана чөйрөнү өз үйүндө көрүшөт. Бул шаарлар, бул көчөлөр алардын ички дүйнөсүнүн күзгүсү. Сейтек Качкынбай Жапон мамлекетинин Хоккайдодогу Накашибесу шаарчасынын мэриясында эл аралык байланыштар боюнча координатор болуп иштейт. Сейтекке көбүз WhatsApp аркылуу Кыргызстан менен Жапандын айырмачылыктары жөнүндө бат-баттан сүйлөшүп деле талкуулашып турабыз. Бул ирет Жапанда көзмө-көз жолугуп подкастым үчүн атайын маек курууну чечти. Сейтек бул Жапанда иштеп атканыңа канча болуп калды? Негизи мамлекеттик кызматта мындай иштеп атасыңар, Ооба. Иштегениме 2 жыл болоюн деп калды азырча. Ооба, мамлекеттик кызматтабыз. Негизинен тагыраак айтсам, мэриядамын да. Мэрияда ошо экономика департаментинде эл аралык мамилелер боюнча координатор деп аталат. Биз мындайча айтканда менеджерлик кызматтан дипломатиялык кызмат, менеджерлик кызмат, мамлекеттик кызматкер, мында универсалдуу постта позиция. Себеби биз көбүнчө Жапан эли менен, жергиликтүү калк менен келген чет өлкөлүктөрдүн ортосунда көпүрө сыяктуу да, ортосунда диалогду, чет өлкөлүктөрдүн жумушка орноп атканда проблемалары барбы, жокпу, бул жерде жашоого адаптация кандай болуп атат, анан маданий өз ара карым-катнаш дегендей, экономикалык карым-катнаш, жергиликтүү өндүрүштү мисалы аларга тааныштыруу сыяктуу бир кайсы бир мааниде мындай дипломатиялык кызмат десе да болот да. Себеби аябай бир эле моуну эле кыласың деген нерсе жок да. Аябай көп тармактуу, көп аспекттүү жумуш. Эми
бул сырттан караганда биздин баягы саясатты сурашка туура келет да баары бирчи. Аха. Эмне жетишпейт бизде мамлекеттик башкарууда, мамлекеттик бийликтин биздеги модели кандай экендигин, реалдуулугу кандай экенин өзүң жакшы билесиң да, бирок бул жака салыштырып айтканда балким эмнени эске алынбайт биз жакта? Бул суроону көп беришет. Негизи Жапан менен Кыргыз Республикасын мындай көп жагын салыштыра албайбыз да. Көп жагын салыштыра албайбыз. Экөөнүн тарыхы эки башка, экөөнүн реалдуулугу дагы эки башка. Экөөнүн географиялык алкагы да эки башка да. Бирок окшоштук жагы бар экөө тең элечи. Мындай азыр кантсе дагы мен бюрократиянын ичиндемин да. Мамлекеттик кызматкер болгондон кийин сен бюрократиялык чектин ичинде, мыйзамдын ичинде гана жүрөсүң да. Могу кылса болот, ар бир кылы баскан турганыңа отчет жазасың. Бир нерсе кылаардан мурун ошо 1 жыл алдын ала бекитилген план менен гана иштейсиң да. Анан эгер бир кайсы бир иш планды пландасаң дагы сөзсүз иш план жазып, аны департаменттин ичинде ошо документти столдон столго бересиң. Анан ал жерден колдоо тапса, жакшы дейт, же болбосо могу жерин оңдош керек деп ошондой пикирлер алат. Анан кийин ошол ишке жумуш мынандай бир иш планга киришесиң да. Анан күндөлүк жумуш бар. Бул жагынан алганда ошол балким биз жапандардан үйрөнө турган жактар болушу мүмкүн деп ойлойм да. Дейтек анан түз айтканда могу ушул кыргыз саясатындагы ошол Кыргызстандын өзүндөгүлөргө байкалбаган, бирок сыртта турган мына сага байкалган кандай позитивдүү жана ошондой эле катачылык жактарын, кемчилик жактарын көрүп атасың? Биздин өлкөдө, Кыргызстандагы Окуя, биздин өлкөбү? Эми Оңотер жерин айта турган болсом, азыр өлкөдө мынау акыркы 5-6 жылда экономикалык өсүүнү бул бардык жерде айтып атышат да. Кыргызстандагы өсүү, Кыргыз Республикасында экономикалык өсүүнү бардык айтып атышат. Мен мындай кыргызга, жөнөкөй кыргызга түшүнүктүү болгон жалпак сөз менен айтайын. Парыз деген сөз менен түшүндүрүп берейин. Мен оюмча азыр Кыргыз Республикасынын алдында аткарыла турган 3 парыз турат деп ойлойм да. Биринчи парыз бул ар бир кыргыз атуулу салык төлөөгө милдеттүү жана ошол салыкты урдатпай мамлекет топтоого милдеттүү деген парыз да, бул биринчи парыз. Экинчи парыз ошол эле учурда ар бир кыргыз атуулу татыктуу билим алууга жана мамлекет өз атуулдарына татыктуу билим, дүйнөлүк стандартка ылайык билим берүүгө милдеттүү деген экинчи парыз да. Үчүнчүсү ар бир кыргыз атуулу татыктуу жумуш ордун таап, эмгектенгенге, иштегенге, ошол аркылуу үй бүлөсүн багып, байып кеткенге, бактысын тапканга милдеттүү. Жана мамлекет дагы ошол кыргыз атуулдары өз өлкөсүндө жумуш таап, иштеп кеткенге, өбөлгө түзгөнгө, жумуш таап бергенге милдеттүү деген 3 парыз бар деп ойлойм да. Ушул 3 парыздын менин оюмча азыркы могу акыркы 5 жылда өлкө салык чогултуу парызын мындайча айтканда мектепте 5 деген баа кое турган болсо, оюмча буга чейинки бийликтерге салыштырмалуу ошол 5 деген баа ала тургандай аракет кылды деп айтсам болот да. Чынында азыр өлкөнүн бюджети азыр 6 миллиард доллардын тегерегине жетти деп мындай баа берилип атат да. Ошондо бул кимдин жеке мээнети, аракети? Ооба, эми азыр айтайын. Мурда деген 2 миллиарддан бир аз ашып турчу. Азыр мындайча айтканда бир 3,5 эсе өстү десек болот да. Бюджетчи. Бюджет азыр 3,5 эсе өсүп биздин. Мындай өлкөдө бир топ бюджеттен азыр өлкөдө көрүп атабыз мындай.
чоң инфраструктуралык долбоорлорго акчалар салынып атат, жолдор салынып атат, мындай аракет болуп атат да. Ооба. Ошолордун акчасын була каякта дегенде бул албетте биринчи кезекте салык топтоо, салык жыйуу бул 3 эсе өстү деп атат да. Мындайча айтканда кыргыз атуулдары салык төлөөгө милдеттүү деген парызды жана кыргыз атуулдарынан мамлекет салыктарды урдатпай, коррупциясы жок топтош керек деген парызын дагы мындайча айтканда эң жакшы аткарды десек болот да. Буга чейинки бийликтерге салыштырмалуу албетте бул 3,5 эсе өсүш бул буга чейин болгон эмес да. Биздин бюджетте Акаев заманында мисалы 350 миллион доллар болчу. Бүгүн эми 6 миллиард доллардан бир аз ашты деп атат да азыркы этаптачы. Өсүш, экономикалык өсүш да 10%га жетип атат. Андан сырткары бажыканадагы уурдоолордун дагы саны азайды деп атат. Бул эмненин эсебинен жетти дегенде албетте саясий эрк болуп атат. Оюмча бул жаатта салык кызматы дагы азыр бийликтин салык кызматында дагы мындай компетенттүү адамдар иштеп атат десек болот. Анан негизгиси, эң негизгиси бул азыр дижиталдаштыруу, баягы санариптештирүү бул чоң ролду ойноп атат да. Санариптештирди акчанын тегерениши, салыктардын мындай агымы каяка бара жатканы мындай бир топ системдешип калды да. Ошол жааттан алганда азыр 3%дын 1% аябай жакшы аткарылды десек болот да. Бирок азыр тилекке каршы бирок өлкөдө дагы эле 2 парыз бирок али ишке ашырыла элек да. Бул билим берүү жаатындагы парыз. Бул Конституцияда жазылган. Кыргыз Республикасынын Конституциясында бул 3% жазылган. Ошол анан 3 парыз бул болсо ошол эмгек менен камсыз кылуу да. Мындайча айтканда бизде жаңы чакан жана орто ишканалардын саны көбөйүп, инвестициялык климат зор болуп, ошо мына Жапан, Корейби, же болбосо ошо Кытайбы, Европаданбы чоң мындай көп компаниялар келип, жаңы иш орундары түзүлгөнүн бирок байкаган жокпуз да. Мындайча айтканда эмгек менен, жумуш менен камсыз кылып берүү парызы мамлекет тарабынан мындай толук аткарылды дегенин азырынча көрө элекпиз. Бул тапшырма бойдон. Бул мындайча айтканда кийинки этапта азыр ушуларга көңүл бурула турган азыр неме келди деп ойлойм да. Азыркы мындан аркы азыркы кыргыз өкмөтү, кыргыз бийлиги ушуга көңүл буруш керек болду. Анан билим берүүгө. Азыр мектептерде билим берүү бизде азыр ошо реформалар эми башталган атат, 12 жылга өтүп, мисалычы PhD дегендерди эми тааныйлы деген сөздөр эми мына боло баштады да. Илимге көңүл буралы деп. Андан сырткары ошо эң негизгиси бизде эң чоң проблема мисалы азыр 1 миллиондон ашкан бала бакчадан мектепке 1-класска чейин бара турган балдардын саны азыр бизде 1 миллион экен. Ушу 1 миллион балдардын азыр 76% бакчага барбайт. Мындайча айтканда 4 баланын бирөө эле бакчага барат деген түшүнөт азырчы. 3 бала бакчага барбай чоңоюп атат да. Негизи бала эң өсө турган учуру бул ошол бала бакча учурундагы момент эсептелинет да. Андан сырткары мектептерде бүгүн 50дөн бала окуп атат дагы делечи. Бизде азыр 2300дөй мектеп болсо, бир жок дегенде өлкөдө азыр 3,5-4,000дей мектеп болуш керек да. Бул маселе чечилиш үчүнчү. Ошон үчүн дагы 2000дей мектеп курулуш керек. 2000дей мектепти эгер ушул парызды аткарып алса мамлекет, оюмча негизги эң фундаменталдуу, эң маанилүү, орчундуу маселелерди чечип, жумуш парызын дагы аткарса, чет өлкөдө бактыбызды издеп жүргөн мына көп атуулдар азыр 1,5 миллиондой кыргыз сыртта жүрөт да. Ушунун жок дегенде бир дагы 600-700 миңи өз ыктыяры менен жумушка кайтканда деле бизде өлкөдө азыр мен айтып аткан баягы чоң маселелер чечилмек да. Оюмча азыркы абалда менин көз карашымда азыр ушундай көрүнөт. Салык саясаты жөнгө салынып, салыктын саясатын бир жакшы алып барган тиешелүү жетекчилердин келгендигинен улам салык саясаты жөнгө салынды. Садыр Жапаров президент болуп турганда эми негизи буну моюнга алыш керек. Президенттин эрки бар деп айтыш керек да. Негизи эми ал киши бирөөгө жагабы жакпайбы, бул башка маселе.
Садыр Жапаров президент болуп турганда чынында мындай көп маселелер бат-бат чечилип атат, көп чечимдер. Ал катасы болобу болбойбу эми башка маселе. Бирок өзү эртели кечпи ушундай чечимдер кабыл алынып ишке ашыш керек эле да негизичи. Ошого ушул жааттан жакшы азыр жыйынтык көрүп атабыз. Ушул экономикалык көрсөткүч алдыга жылуулар ушул боюнча кете берерине, ылдыйлабашына ишенесизби же бул кайсы бир учурга чейин ушундай болуп туруп же артка кетүү болушу мүмкүнбү? Азыр ошо эл аралык уюмдардын экономикалык аналитиктердин анализин карап окуп көрсөң, азыр 10%ды кармап калыш үчүн бир нече шарттарды айтышат да. Эгер аткарылбаса, бул бат эле азыр өлкөдө экономикалык өсүш кайра 6-7%га түшүп калышы мүмкүн. Кайра эле. Кайра түшүп калышы мүмкүн. Эми албетте 6-7 деле бул оңой эмес, жакшы нерсе. Эми азыр бизде азыр курулушка көп акча салынып атат да, курулушка. Анан ага өбөлгө болуп аткан албетте азыр Украина согушу дагы бизге мындай кандайдыр бир мааниде биздин компаниялардын өсүшүнө кандайдыр бир шартты да түзүп атат да. Анан сырткары темир жол эң чоң алып проект азыр темир жол башталган атпайбы? Ошого көп акча азыр инфраструктурага салынат. Анан ушул темир жолго негизи кыргыз компаниялары дагы ошо курулушуна аралашса жакшыраак болот эле да. Ошого алыскы перспективада өнүгүүнү кармап калыш үчүн биз баары бир инвестициялык климатты оңдошубуз керек да. Биздин өлкөгө келип, азыр темир жол бүтсө, ушул өлкөдө бизнес кылган, иш кылган келечектүү экен. Бул жерде бизнес кылсаң, эч ким бизнесин тартып албайт экен. Бул жерде гарантиясы бар экен. Бул жерде мындай бейиш шарты бар экен деп ишенип келе тургандай, азыр ушул имидждин үстүнөн да иштеш керек да өлкөчү. Азырчы ошондо бизге дагы жаңы чакан жана орто компаниялар көбөйөт. Мисалы муну Жапанда айталы, Жапанда биз ойлойбуз го мына Honda, Toyotалар, Sony'лер эле бар депчи. Андай эмес. Жапандын экономикасынын структурасын карасаң, 99,7% бул чакан жана орто компаниялардан турат. Toyota, Sony, Honda, Panasonic'тер булар баары бириксе 0,3 эле пайыз. 1%га да жетпейт да. Ошонун сыңарындай биздин өлкөдө дагы чакан жана орто ишканалардын саны көбөйө тургандай. Алар көбөйсө жаңы жумуш орундары пайда болот, баягы жогоруда айтып кеткендей, парызчы, эмгек парызы. Жумушчулар көбөйгөн сайын салык төлөө дагы көбөйөт. Өлкөнүн бюджети дагы толот, элдер дагы жумуш менен камсыз болот. Анан экономикалык өсүштү да биз мындай кармап кала алабыз да. 10% деген. Жапон аң сезиминин башка улуттардан эң башкы айырмасы алардын тарбиясындагы башка адамга ыңгайсыздык жаратпоо, зыян келтирбөө дегенди билдирет. Башка бирөөнүн тынчтыгын албаш үчүн алар коомдук транспортто телефондон катуу сүйлөшпөйт. Көчөгө таштанды таштабайт. Себеби ал таштанды башка бирөөнүн көзүнө же көңүлүнө зыян келтирет. Алар өздөрүнүн эркиндигин башкалардын ыңгайлуулугу бүткөн жерден башташат. Биз өзүбүздү гана ойлоп, мага ушул жер ыңгайлуу деп унабызды каалаган жерге токтотуп, же таштандыны таштап жатканда жапондор менин бул кылганым айланамдагыларга кандай таасир этет деп ойлонушат. Мына ушул кичинекей айырма биздин коом менен жапон коомунун ортосундагы 50, 60, балким 100 жылдык ажырымды тастыктап тургансыйт. Биздин Кыргызстанга, ошо Кыргыз Республикасына мындай өзгөрүү багытында, жаңы бир кадам багытында кандай бир реформалар керек деп ойлойсуң? Эмесе, досум, сен сага мен мындай суроолоруңа жооп бербей эле коеюн дедим эле да. Неге? Эме, экөөбүз жөн эле саякат кылсакпы деп ойлодум эле да. Реформа деген сөздү адамдар уккусу деле келбей калды бизде бул 30 жылдан бери айтыла берипчи. Бирок мен Эми ютуберлер Жапонияга келип саякатты, экскурсияны көрсөтүп эле атат. Мен Сейтекке келгенде ушул эле суроону беришим керек да, негизичи. Макул, мындай. Реформа эмес деген сөздү колдонбой эле айтайынчы да. Мен өзүм ушу мамлекет кызмат катары Жапанда эмнени үйрөндүм, эмнени байкап атам да. Эмнени бизге колдонсо болот депчи. Жогоруда айтпадымбы? Баардыгын туурай албайбыз.
эки башка тарыхый кырдаалда эки башка жерде өлкөлөрүбүз депчи. ооба. Бирок окшоштуктары бар. Бул моундай деп ойлойм да, баягы бизде мисалы мэрияда мэр менен мэрдин орун басарынан башка эч кимдин немеси жок. Өзүнүн кабинети жок да. Биз баарыбыз бир спорт залга окшогон чоң залда отурабыз. Анан баарыбыз бири-бирибизди көрүп турабыз. Анан бурчтан деле бирөө эмне деп сүйлөшүп атканы бизге угулат да негизичи. Акырыныраак сүйлөйт, бирок жумушка байланыштуу эмне деп сүйлөшүп атканы баары угулат да. Ушундай шартты түзсө жакшыбы деп ойлойм да. Мисалы элди тейлөө жагын айыл өкмөттөр, мэриялар же болбосо бизде эми азыр ЦОН деп атайын бөлүп койгон да. Негизи бул кызматты айыл өкмөттөр, мэриялар аткарат. Жапандачы. Бардык жерде бирдей. Баткенде болобу, же Сузакта болобу, же Чүйдө болобу, тейлөөнүн деңгээли бардык жерде бирдей. Мисалы справкалерди бермей, кайсы бир документтерди бермей, кайсы жерде окугансың, же болбосо эмне кылгансың, же жөлөк пул алганга мүмкүнчүлүгүң барбы, же ошого арыз жазуу деген сыяктуу бүт мүмкүнчүлүктөрдү бир жерден эле алса болот да. Бул жердечи. Анан да үйрөнө турган жак биз неме деп ойлойм. Мэрдин машинеси жок да, мындай кызматтык машинеси болбойт. Мэрдин деле, биздин деле эч кимдин кызматтык машинеси болбойт. Бирок мэриянын автопаркында сөзсүз бир кайсы бир көлөмдө машинелер турат. Жүк ташуучу, адам ташуучу же болбосо ошол максатка ылайык машинелер бар да. Бул машинелер негизинен көбүнчө ошо жергиликтүү компаниялардан арендага алынат. Алар дайым парковкада турат. Биз жумушка келгенде ар ким өзүнүн жеке машинеси менен келет. Анан машинени паркинг кылып койгондон кийин жумушка байланыштуу иш болсо ошол машинени максатка ылайык ар бир адам өзү алдын ала бир жума, бир ай мурун расписание жазылат да. Ошого жараша келип өзү саат мынчадан мынчага чейин деп ачкычтар бир жерде илинип турат. Ошол өзүнө керектүү болгон машинени алып, ачкыч менен алып, жазып, анан ошону колдонуп, кайра ошону кайтарып коюп коет. Ошондой немелер бар да, эрежелер бар. Мисалы, ошо сыяктуу мамлекеттик машинелерди натыйжалуу колдонуунун ыкмаларын биз үйрөнсөк болот. Мисалычы. Андан сырткары ар бир адам жумушка чыгып баратканда компьютерлөшкөн өзүнүн картасы болот. Жумушка кирип бара жатканда баягы бир чип сыяктуу пип деп киргизет. Ал саат канчада жумушка кирди, кетип атканда канчада кетти деп бул так жазылган да. Мисалы ушуга окшогон мындай так коррупцияны минималдаштыра турган нерселерди кылса болот да. Мисалы ар бир эмне үчүн эч кимдин өзүнүн кабинети жок деген нерсе бул жакшы нерсе да. Бардыгы бир жерде отурса, өзүнүн жеке маселелеринде талкуулай албай калат адамдарчы. Сүйлөшкөндө тияктагыларга угулуп калат, анан алар айтат, биз иштеп атабыз, силердин жеке маселеңерди биз уккубуз келбейт да депчи. Адамдар өздөрү эле тыйып калат, андай сүйлөгүсү келбейт. Анан компьютер дагы бизде көрүнүп турат. Ким кайсы сайтка кирди, борбордон көрүнүп турат. Кайсы сайтты ачты, эмне деген теманы издеди, ошодон бери компьютерде көрүнүп турат. Байкап карап турушат да. Ошон үчүн мамлекеттик компьютерлөрдү сен мисалы оюн же Counter Strike сыяктуу покер деген оюндарга колдоно албайсың. Же баягындай сайттарды ачып карай албайсың да, себеби жаныңда коллегаларың көрүп турат, же себеби жаныңда эле департамент башчысы да отурат. Наракта бир нече департаменттер болсо, ошо департамент башчылары менен баары менен бир отурасың да. Бириң көрүп турасың да. Ошон үчүн ушуга окшогон практиканы алса болот деп ойлойм да. Анан түшкү убакыттагы саат 12ден 1ге чейинки убакыт бардыгына тамакка берилет. Бул учурда да эч ким немени жумушту талкуулабайт, бирок элге тейлөө токтоп калбасын деп мындай дежур сыяктуу түштө дагы отуруп иштешет да. Мисалы баягы бизде түшкү тамакка чыгып кетет го, танап иштеп. Андай жок да. Мэрия, айыл өкмөттөр түшкү тамак дегенди билбейт. Иштейт сөзсүзчү. Ал убакта дагы тейлөө боло берет. Мисалы сен 12ден 15 өткөндө деле келип, балаңа тиешелүү бир метрика же бир справка керек болуп калса, ошол
мэрияга келип туруп мага могу деп кнопканы бассаң ошол замат деле берет. Мисалы каерде жашап аткаң тууралуу справка ушул сыяктуучу. Бул маселелер эң оңой да. Мисалы паспортуң жоголуп кетсе оңой. Сага 3 мүнөттө эле кайра жаңы паспорт берет. Ошондой нерселерди биз үйрөнсөк болот деп ойлойм да. Бизде деле азыр ошого окшош аракеттер болуп атат, бирок бул жактан дагы ошондой нерселерди мындай көбүрөөк үйрөнсөк болот, окшобойт деп мен ойлойм да. Бүгүнкү күндө сен ушул Жапанга келип мамлекеттик кызматта ушул мэрияда иштеп атасың да. Бул канчалык деңгээлде бул жактагы ушул мэрия чет өлкөнүн жаранынын ушул жөндөмүнө, эмгегине, талантына муктаж? Эми азыр бул жерде мен иштеп аткан эми бул JET деген программада бул атайын чет өлкөлүк адистерди ошо жергиликтүү бийликтер өздөрү атайын чакырышат да. Мындай жергиликтүү эл менен аралашсын, жергиликтүү эл чет өлкөлүктөргө көнсүн. Анан ошо аймактарда жашаган чет өлкөлүктөр менен жергиликтүү элдин ортосунда көпүрө болуп, алар бири-бирине оңой гармонияда мындай оңой мындай катташып, оңой бирин-бири таанып, мындай журулуп кетсин деген сыяктуу максатта чакырылат да. Ошон үчүн ал жерде Жапанда негизи Жапан бул неме да, жөндөмдүүлөрдүн мамлекеттик кызматка баягындай конкурс менен каттуу карайт. Ошон үчүн конкурстан өткөн, ошо талаптарына ылайык да. Ошол критерийге туура келген адам болсо, бул жерде ошол адамдар жумушка кайсы өлкөдөн болсо деле алына берет да. Тиги болобу, бияк болобу. Ошон үчүн бул жерде сен карабайт, неме улутуңа карашпайт. Негизи жумуш кыла аласыңбы? Карайт да. Сен адамдын тилин билесиң деген эң маанилүү да. Адам менен сүйлөшө аласыңбы деген. Тил билгенден дагы адамдын тилин билесиңби деген. Улуттун эмес, адамдын тилин. Адамдын тилин биле аласыңбы? Мисалы, сен конфликттүү адамсыңбы же мындай жаңжалчыл адамсыңбы же адамдар менен ийкемдүү сүйлөшүп, неме маселеңиз бар деп чечишкенге мындай позитивдүү караган адамсыңбы? Бул ушунун карайт. Андан сырткары мындай менеджер болушуң керек. Сен күтүп отурбайсың да бир нерсени. Өзүң алдын ала 1 айлык, 1 жылдык пландарды түзүп, могу айда могу ишти кылышым керек деп, себеби бюджет бекитердин алдына чейин сен 1 жылдык расписаниеңди беришиң керек. Муну иштерди мен кылам депчи. Ошолорду анан өзүң кыласың, анан кийин отчет жаза аласыңбы? Анан бүгүнкү учурда өзгөчө азыр AI, жасалма интеллекттин заманы келген үчүн AI абдан колдоно аласың да азыр. Ошо Gemini, ChatGPT бул эми чет эле да. Ошого окшогон нерселерди колдоно аласыңбы? Албетте тил билүү жөндөмүң бул сөзсүз маанилүү. Жапан тилди эне тилдей билесиңби? Антесе виза ала албайсың ооба. Себеби Жапан коомунда жапан тилди билбесең, нюансын билбесең, жапандардын мүнөзү менен билбесең, аралаша албайсың да. Мисалы, биздин кыргыздын айылдарындай да. Мисалы, бир орус биздин айылга келсе, башында о деп сонуркап 3 күн сени конок кылат да. 3 күн сени сыйлайт. О, Вася кандайсың? Курут жейсиңби, айран жейсиңби деп сени сыйлайт. Бирок 4-күндөн баштап сага кызыкчылык токтойт, түгөнөт. Ошондой болбош керек да. Сен ошол эл менен журулуп, ошолордун мүнөзүн окуй аласыңбы? Анан ошолордун менен бирге алдыга коюлган тапшырмаларды чечип аткара аласыңбы деген нерсе да. Сенин ошон үчүн менеджерлик жөндөмүң бул жер эң башкы роль. Менеджерсиңби? Маселе чече аласыңбы? Андан сырткары адамдын тилин билесиңби? Адамдар менен сүйлөшө аласыңбы? Дипломатсыңбы? Өзү жапандар негизи дипломат да, мындай конфликт кылып, жаңжалдан качканга аракет кылат, мүнөзү бардыгы. Бирок адамдын тилин табыш бул абдан оор нерсе. Абдан сүйлөшүп, адамдарды ынандырып, ушул маселени кылалы же ушундай чечели же болбосо ал маселеге бул жактан келип моундай болуп атат деп, себеби ортодо эки тарап тең ыраазы болуш керек да. Анын үстүнө мамлекеттик кызмат бул мындайча айтканда бул мандикер сыяктуу. Сен элдин атуулардын кызматындасың. Сен сага болгон талап дагы башкача да. Сен мисалы бир жерде балмуздак жеп же болбосо бир жерде саякат кылып жүргөн видеолоруңду утуру мисалы жеке баракчаңа деле чыгара албайсың. Бул мамлекеттик кызматта жүрөбү же ойноп жүрөбү деген сыяктуу мындай терс имижда түзүп коюшуң мүмкүн да.
Жоопкерчилик. жоопкерчилик мисалы ушундай моменттер бар. Анан Жапанда баягы адам укугу өтө жогору болгон үчүн сен өзүң билди эле мисалы адамдар тууралуу информацияны элге тарката албайсың. Сен алдыңда бирөө тууралуу информация болсо да аны эч качан чыгара албайсың. Бирөөнүн сүрөтүн ой келди Facebook'абы, Instagram'габы иле албайсың. Ал эмес бирөөнүн эмгегине дагы болсо шилтеме беришиң керек сөзсүзчү. Антпесе бул жерде сотко берилсе бул абдан неме да чарчата турган иш. Сетек биз азыр мына дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн бири Жапанда. Анын борбору Токионун бир бөлүгүндө, бир бурчунда турабыз да. Анан сен өзүң кыргызсың, кыргызстандыксың. Кыргыз. Бирок Жапон коомунда, ошол коомдогу системада, мамлекеттик кызматта сенин жөндөмүңдү караштырып көрүп, көптөгөн талапкерлердин ичинен сени тандап, сен бул жерде иштей алып атасың. Анан ушундай эле жөндөмүң менен, ушундай эле дараметиң менен биздин коомдо, Кыргызстандагы коомдо, мамлекеттик системада иштей алат белең, кабыл болду беле, аракет кылдың беле деп сурайын деп атып, кайра эле сен бир саясатка аралашканга аракет кылып көрдүң, депутаттык жанагы шайлоолорго катышып көрдүң. Не болду эми? Түңүлдүңбү же кандай болду бул жагы? Эми кандай десем, мен өзүм дипломатмын деп ойлойм. Мен ар бир адам менен негизи сүйлөшө алам деп ойлойм да. Мамлекеттик кызматка барсам мен иштей алам деп ойлойм, Кыргыз өлкөсүндө делечи. Ал бүт жөндөмдөрүм деле бар деп ойлойм, өзүм ылайык ошол квалификацияга бар деп деле ойлойм. Мен негизи биринчи революция болгондо 2005-жылы мен Тышкы иштер министрлигине документ тапшыргам. Тааныш, крыша-прышасы жок эле кадимкидей. Берип көргөм. Анан кийин бирок мен кайра 2006-жылы мен Жапанга окууга кетип калдым. Бирок 2005 анда бергенибизде конкурс болгон эмес да, жарыяланган эмес. Ошон үчүн ошол учурда эми ушул буйруган экен мен Тышкы иштер министрлигине мисалы жумушка кирген жокмун да. Бирок мен мамлекеттик университеттерде Бишкекте иштеп жүрдүм. Айым болуп иштеп жүрдүм. Ошон үчүн билем да муну, биз иштеп көргөн. Азыр деле барсам деле иштей алам деп ойлойм да, кайсы тармак болбосун делечи. Эми азыр мамлекеттик кызматтын сырын ичинен аткарып билип атабыз да, аткаруучу катарычы. Эми саясат боюнча бул саясат бул башка чөйрө да. Саясат бул чечим кабыл алуучу орган. Бул жерде сен аткаруучу эмессиң. Бул жерде сен технарь эмессиң да, сен инженер эмессиң. Ал жерде сен капитансың. Саясатчы бул капитан да, бул кемени каяка буруш керек деген. Мамлекеттик кызматкерлер ошол кеменин моряктары. Бул маякты көтөрүш керек, мотор бузулуп калса оңдош керек. Аткаруучулар. Суу насостор иштеп атабы текшерип туруш керек. Ошондой нерсе да бул. Ошон үчүн эки тарапка тең да. Демек шайлоонун бул жерде немеси башкараак да кичине. Жаратылышычы. Бул жерде сен эл менен келишим түзүп, элди ынандырып, анын ишенимин карызга алышың керек. Мага 5 жыл добушуңарды карызга берип тургула, мен ошонун ордуна могу иштерди аткарып, анан ордуна могу кызматыңарды кылып берем депчи. Мамлекеттик кызматкер болсо, ал сен мамлекеттик аппаратка сынак тапшырасың. Бул жерде сенин билимиң, жөндөмүң, аткаруучу стресске чыдамдуулугуң, ошого окшогон касиеттериң текшерилет бул жердечи. Стресстерге чыдай аласыңбы? Мындай көп адамдар менен жамаатта иштей аласыңбы? Мисалы 18 адам менен жүрсөң, ошолор менен оңой эле тил табышып иштеп кетесиңби? Бул мамлекеттик кызмат да. Саясатчы болсоң, сен анда мындай жалпы курсту мындай жүргүзүшүң керек депчи. Ошол жааттан мүмкүнчүлүк болуп калса, балким дагы көрө жатарбыз кандай кылабызчы мындан ары. Бирок түңүлгөн жоксуң. Түңүлө элексиң. Жок, баягы шайтан гана түңүлөт дейм эле. Шайтан гана түңүлөт дейт да. Адамда ар дайым жакшы ниет, жакшы үмүт болот да. Мындай жакшы нерселерди ойлойсуң, мындай кылып. Биз эми азыр күчүбүзгө толуп турган учурубуз да. Сен азыр экөөбүз теңбиз. Күчүбүзгө толуп турган учурубуз, акылыбызга толуп турган учурубуз. Эми жаштык учурдачы максималист болосуң. Ал жагыңда баягы жакында эле сен Алтынбек Сулайманов менен интервью албадыңбы? Ал бир учурда
мондай каталарды кетирип мен деп моюнга алган. дебедиби. Ошондой Биз учур дагы болду. ошо шайлоолордо жеңилдик, көрдүк. Максималист экенбиз, жаш Кыялкеч экенбиз, экенбиз. кыялкеч экенбиз деп мисалы мурда көп нерселерди башкача карайт элек, азыр башкача карайбыз. Азыр мамлекеттик кызматты ичинен көрүп атам мисалычы. Моундай деген жерлерде моундай талаптар болот экен депчи. Бул жерде моундай икемдүүлүк ар бир адам менен эсептеш керек. Мындай сен ойлогондой эле болбойт деген сыяктуучу. Ошон үчүн бул нерсе да эми жашоодон алып ушинтип көсөм болот экенсиң да. Баягы ушинтип көрүпчү, баягы өзүң деле азыр тажрыйба алып, сен өзүң деле шайлоого барып көрдүң. Экөөбүз шоуга барбадыкпы? Кандай болот экен депчи. Ошонун сыңарындай азыр мындай башкача ыкмалар менен эми илгерки баягындай максимализм, жаштык максимализм, перфекционизм деп коет го эми. Ал бул деле буну деле өтүш керек окшойт деп ойлойм да. Себеби бул 20 куракта, 30 куракта мындайларды көрүшүң керек экен да. Ошону көрсөң анан кийин прагматик болуп, кийин анан кийин могул жерде могу иштеш керек экен деп. Эми мына Жапандын өзүнүн жолу бар, өзүнүн өнүгүү жолу бар, өзүнүн Жапан коомунун өзүнүн мүнөзү бар, өзүнүн тарыхы бар дегендей. Кыргызстандын өзүнүн калкынын өзүнүн мүнөзү бар, өнүгүү жолу бар, буга чейинкиси бар, өтмүшү бар дегендей. Мындай өтө салыштырганда өтө бир кылдаттык талап кылынат да эмичи. Анан ал жагынан эми сага кошулам, салыштыра бергендечи. Жапан мындай, Кыргызстан тигиндей деп өтө эле баягындай. Баардыгы эле айтып берген тема ал. Ооба. Ал көнүмүштүктөн качып, мен мындай суроо бергим келип атат да. Мен тиги жагын көрдүм, бул жагын көрдүм, мени кыдыртып жүрдүңөр, мына бул көпүрөлөрү, инфраструктурасы, жолдору, бактары, бүт баары өнүккөн. Мындай карап, кээ бирөөлөр айтат да, булар эми 50-60, балким андан да көп жыл алдыга кетип калган. Кыргызстан андайды басып өткүчө эми кандай болот дегендей бир үмүтсүздүк менен карагандар да бар да. Биз реалдуу бир ушулар колдонгон эле системаны колдоно алганга биз деле ушулардай эле эки көзүбүз бар, мурдубуз бар, бутубуз бар, ушундай эле деп карашыбыз керекпи же сөзсүз ушулар басып өткөн жолду басып өтүп 50-60 жыл талап кылынабы өнүгүүгө? Жапандын спецификасы башка дагы жол айтайын. Эми бул жакта булар деле Жапан болуш үчүн биринчи мурда эле кайра эле кайтып келиш керек болот. 19-кылымдын ортосундагы булардын көргөнү да. Булар ошол биринчи болуп адамдарын Европага жөнөтүп атпайбы? Биз замандашпасак болбойт экен, кылыч самурай менен эле, кимоно менен барбайт экенбиз көпкө депчи. Биз алар поездер менен жүрүп атыптыр, замбиректер мына келип калды, бизди ат деле жаа менен атып уруша албай койдук депчи. Ошол сыңарындай эми ал заман башка болчу да. Бүгүн AI заманы, бүгүн заман такыр өзгөрүп, бат өзгөрүүлөр болуп аткан учурда албетте инфраструктуралык кандай десем, бакубаттык боюнча эми Жапанга жетиш чындап эле кыйын. Бул жерде карабайсың, бул жерде биз азыр жасалма аралда турабыз да. Одайба деген жасалма арал. Мен илгери бул жерде, могу жерде жатаканада 2 жыл жашагам. Студент кезде. Ошол анан бул жерде ошо сага да көрсөтүп коеюн деп атайын алып келдим дейм. Могу жер Токио булуңу да мисалычы. Илгери могу жерде жөн эле булуңдун уландысы болгон. Бул жерде азыр имараттарды карабайсың, Fuji телевидениеси, тиги Гранд мейманканалары түшүп, ушуларды түзүп, анан бакубат жыргалчылык, коомдук мейкиндиктерди жасап, мындай жыргал кылып коюшту да. Бул этапка биз дагы барабыз деп ойлойм. Бирок ал үчүн ага чейинки жасала турган нерселер баягы мен жогоруда айтып кеткен баягы 3 парыздын 2 парызын азыр кылышыбыз керек да. Билимге көңүл бурушубуз керек да. Азыр мисалы Түштүк Кореянын катуу өнүккөн сырынын бири ушул билим берүү болуп атат да. Корея азыр оюмча Жапандан да көп билимге көп көңүл бөлүп, анан корейлер инглиз тилди аябай жакшы өзгөрдү. Өздөрү түшүндүрүштү да. Мисалы азыр дүйнөлүк деңгээлде хит болгон Корей мындай группалар чыкты азыр. Дүйнөдө ыры. Ошо апаты деген, Gangnam Style дагы башка Hunters деген
кинолору, BTS деген ушулар чыгып атат. Бунун кино баары индустриясы, bunun башкасы, баары, кийим, мода бүт барына. бунун баары мындай жөн эле ренессанс эмес баягы бизде азыр айтып А аткандай. бизде азыр ренессанс кылышыбыз керек деп атпайбы? Бул деген бул ошол билим берүүгө болгон, билим берүү парызына жасап аткан инвестиция да. Бул билим берүүгө Корея аябай массалык түрдө билим берүүгө көңүл буруп, ушул жааттан өнүгүп атканы да. Ошон үчүн биз дагы билим берүүгө көңүл бурушубуз керек мындан арычы. Анан кийин ошо жумуш ордуларын түзүп, демек инвестициялык климат алып келсек, биз деле жакын арада азыр экономикалык өнүгүү 10%-тин тегереги болуп атса, ушуну кармап калышыбыз керек да. Эгер ушул темпти кармасак, бир GDP'биз да азыр биздики $3000 ашып калды деп атат. Ошондо 10%-ти кармасак, биз мына 3 жылдан кийин $4000 ашат да. Андан кийин демек 5 жылдан кийин $5000 жетип калат. Мындайча айтканда азыр Кытайдын жарымына жетип калабыз да 5 жылдан кийин. Кытайдын. Ошон үчүн азыр билим берүү менен ошол ишканалардын бизге көбөйүшүнө өбөлгө түзүшүбүз керек да. Мындайча айтканда, сен айткандай бул баягы чоң тил менен айтканда системалык өзгөрүүгө барышыбыз керек. Мындай ишканалар, чакан жана орто ишканалар Кыргыз Республикасына тандап, ушул жака эле келип, ушул жерден эле ишкана ачып иштей берейин дей тургандай шартты түзүшүбүз керек да азырчы. Негизи мамлекеттик кызматкерлер ушу компаниялардын, ишканалардын астына өтүп, эмне проблемаңыздар бар, ушуну чечишкенге көңүл мындай өбөлгө түзүп берели, кандай маселеңиздер бар деп мындай сурап көңүл буруш керекпи деп ойлоп атам да. Ушул азыр өзгөчө көңүл бура турган нерсе. Мындай жалпак тил менен айтканда. 明けゆく朝太陽の下響く残響を聞いて降り注ぐ光の中立ち止まりはしないよ Биз азыр ушул Токио шаарынын мэриясынын имаратынын ичинде турабыз. Мэриянын ичи ушундай болсо бизге мындай таң калыштуудай көрүнөт экен да. 鼓動が僕を呼び覚ます命果てるまでサバナ Азыр Токио каласынын үстүңкү мындай көрүнүшүн бир көрөлү. Жапон каганынын нереси. Каган сарайдын. Жапон аң сезиминин башка улуттардан эң башкы айырмасы алардын тарбиясындагы башка адамга ыңгайсыздык жаратпоо, зыян келтирбөө дегенди билдирет. Башка бирөөнүн тынчтыгын албаш үчүн алар коомдук транспортто телефондон катуу сүйлөшпөйт. Көчөгө таштанды таштабайт. Себеби ал таштанды башка бирөөнүн көзүнө же көңүлүнө зыян келтирет. Алар өздөрүнүн эркиндигин башкалардын ыңгайлуулугу бүткөн жерден башташат. Биз өзүбүздү гана ойлоп, мага ушул жер ыңгайлуу деп унабызды каалаган жерге токтотуп, же таштандыны таштап жатканда жапондор менин бул кылганым айланамдагыларга кандай таасир этет деп ойлонушат. Мына ушул кичинекей айырма биздин коом менен жапон коомунун ортосундагы 50, 60, балким 100 жылдык ажырымды тастыктап тургансый. Сейтек, азыр биз Токионун кайсы жеринде турабыз? Азыр Шибуя деген кайчы жолдо турабыз. Шибуя деген бул сөзмө-сөз которулсаң мындай тыгын колот деп аталат да. Жана Google'дан же YouTube'дан карасаң, жанагы кыйма чийме кесилишкен жер ушу жерде, Бул жер эми негизи жаштар топтолгон жер. Негизи жаштар топтолгон ультра мода мындай жасанган жаштар келет да, ушул жерди негедир жакшы көрүшөт. Баягы Нью-Йоркко барганда Times Square'ге сөзсүз баргандай. Ошого сыяктуу, ошо. Мен сурайын дегеним, мен бул жерге келип, көрдүңөрбү, биз Сейтек экөөбүз ушул жерде турабыз деш үчүн эмес. Сөз кыябы келип калды, мынау Жапондордогу тартип жөнүндө эмнени айта аласың? Мисалы үчүн Кытайда деле мындай тартип бар, Түндүк Кореяда деле бир тартип бар, Жапондардагы тартип жөнүндө. Ооба, сөздүн эми сөзмө-сөз маанисиндеги тартип ооба бар, мындай катуучу. Бул жерде деле бар. Сен айткандай Түндүк Кореяда деле тартип бар, Кытайда деле бар.
Бул эми ар жерде бар да тартипчи. Бирок Жапандын тартиби өзүң байкасаң керек, бул жерде неме? Коллективдүү мындайча айтканда жамаатташкан, жамааттык уюмдашуу күчтүү бул жердечи. Тартип ошол принципке негизделген деп айтсак болот да. Мындай жамаат бардык бир нече бөлүктөр биригип бардыгы бир чоң нерсенин бир бөлүгү катары ошол чоң нерсени түзүшүп, анан ошол менен эр шаркакта кыймылдалуусунда жатат деп ойлойт да. Бул жерде Жапандын тартиби бул баягы биз түшүнгөн тартиптен дагы башкачараак, мындай жамааттык мындай уюшкандуулук деп айтсак болот да. Жамааттык уюшкандуулук деп айтсак болот. Анан Уюшумдуулук, жамааттык уюшумдуулук. А бирок тартиптей, мыйзамды мыйзамдай, кынтыкты сактап, мыйзам менен жүрүп, ушундайдын дагы бир өтө ашепке жагы жокпу мындай сенин бамыңда? Түшүндүм, түшүндүм. Эми бул мындан келип чыгат да, эгер мыйзам үстөмдүгү эле жогору болсо, жогору турса, мыйзам үстөмдүгү деген сен айтып аткандай баягы бирөөнү коркутуп ура турган эмес. Эгер сот системасы эле көз каранды болсо, сот системасы бийлик сыяктуу өзүнчө көз карандысыз болсо, анда соттон бардыгы корксо эле болду. Адамдар бири-бирине тоскоол болгондон коркуп калат. Мисалы мен сага ассаламу алейкум десем, сен ва алейкум ассалам деп жооп бергенде, мен ассаламу алейкум менен сенин ва алейкум ассаламын кезиккен жерде экөөбүздүн эркиндигибиз ошол жерден бүтөт да. Сен ва алейкум ассалам жагыңа мен ашып кетсем, анда мен сага акарат келтирип калган болот. Мына тартип ушул жерден сакталат да. Мен ассаламу алейкум менен сен ва алейкум ассалам. Биз унутпашыбыз керек да. Дүйнөдө жалгыз эле мен ассаламу алейкум эмесмин депчи. Мен бассам сөзсүз ва алейкум ассаламдар да бар депчи. Ошон үчүн мен ва алейкум ассаламым башка бирөөлөрдүн ва алейкум ассаламын тепселеп кетпеш керек. Аны кордоп койбош керек. Аларга акарат келтирбеш керек, акарат айтпаш керек. Ошо менин ва алейкум ассалам деп айткандагы менин жеке мейкиндигим менен менин тартибим ошол жерден чектелет. Ошол жерден жөнгө салынат. Жапан комундагы Сейтек Качкынбай бул жактагы эркиндикти кандайча сезет? Кыргызстанга баргандагы эркиндикти кандай сезет, мисалы үчүн? Эми бул жерде бардыгы калыпка салынган, бардык мыйзам, өз ордору менен аны сакташ керек. Коомдогу ар бир катмары сактайт. Анан Кыргызстанга барсаң кээде бул жерде кыла албаган нерсени ал жерде кылсаң болот, мисалы үчүн. Ал жака барганда өлүгүңдү бирөөгө артпа деген сөз бар кыргызча. Ошо өлүгүңдү бирөөгө артпасаң эле сенин эркиндигиң ошол жерден бүтөт да. Бирөөнүн акысына кирбе деген сөз бар кыргызда. Өлүгүңдү бирөөгө артпа деген сөз бар. Мына ушул жерден биздин эркиндигибиз ошол жерден чегарасы бүтөт. Бирөөнүн акысын жебесең, бирөөгө колко кылба. Бирөөгө тоскоол болбо. Анан сенин эркиндигиң башка бирөөнүн эркиндигин чектей туруп, чектеп, же болбосо бирөөнү кемсинтип, сенин эркиндигиң же сенин эркиндигиң башка бирөөнүн эркиндигине доо кетирип, шек келтирбесе эле болду. Ошол жерден сенин эркиндигиң бар да. Ошондо мен негизи бул бардык жерде эле бирдей деп ойлойм, универсалдуу. Кыргызда деле, Жапанда деле. Болгону ошо ким бул сөздү ким канчалык түшүнүп жашоодо ишке ашырып атат да. Кыргызда деле бар да ошол. Немени бирөөнүн акысына кирбе, өлүгүңдү бирөөгө артпа деген сөз бар да. Мисалы сен өзүңдү бейбачара кылып эле баягы жертва деп коет го. Сен мага жардам беришиң керек деген сыяктуу мындай. Сен мага милдеттүүсүң дегендей да. Эч кимге милдеттүү эмес мисалычы. Ошондой жерден билишиң керек да. Мына менин чегарам ушул жерден, менин эркиндигим ушул жерден депчи. Ошондо Жапан коомунда өзүнүн укугуна караганда биринчи кезекте эл эмне дейт, коом эмне дейт, коомдун пикирин эске алышым керек деген нерсе биринчи турабы? Ал да бар Жапанда, ооба. Эл эмне дейт деген бар, бирок эл эмне дейт дегенде мисалы, уятай деп мындай Куру намыс эмес, мындай. Жапанда мындай десем, кандай десем, бул бизде деле бар, Жапанда эле эмес, мындай. Бетти жоготуп коюу жаман нерсе да. Уят болуп калыш,
намысыңды тепселетип коюш бул жаман нерсе да. Ошон үчүн ушуга байланыштуу деп ойлойм. Досум, экөөбүз экенбиз десек. Биз экөөбүз эле катуу сүйлөйбүз десек, этиги жерде кеп качан байкебизби же акабызбы аябай катуу сүйлөйт экен. Ошондой болот да. Испаньол окшойт. Ошондой окшойт. 걸어와 사바나 히토리잖아요 사바나 Bir ötkende 3000 kişiydi. 3000 kişi bir ötkündө. Bir ötkende 3000 kişiydi. Негизинен мындай жаштар экен, а? Endi жалаң жаштар. Контингент 15 жаштан 45 жашка чейин да. Негизи орто. Жапон эли табигый байлыктын үстүндө отурган жок. Тескерисинче, Жапан туруктуу жер титирөөлөр, цунамилер жана экинчи дүйнөлүк согуштун атомдук бомбаларынан кийин толук кыйраган өлкө эле. Аларда мунай, газ же алтын жок, бирок аларда чыдамкайлык, сабырдуулук жана темирдей тартип бар. Жапондор кыйынчылык келгенде бири-бирин күнөөлөп ызы чуу салбайт. Алар биригип, кемчиликтерин оңдоп, ишти кайрадан баштоо керектигин билишет. Бул бийик имараттар, бул кооз көпүрөлөр, бул ар кандай дизайндагы кооздуктар жер титирөөгө туруштук бере алган эң коопсуз инженердик курулуштар. Алар жаратылыш менен күрөшпөйт. Алар жаратылыш менен гармонияда жашаганды, ага ыңгайлашууну билишет. Ошондуктан алардын архитектурасы бул жөн эле таш менен бетон эмес, бул адам акылынан жана өжөрлүгүнүн жеңиши. 響く残響を聞いて降り注ぐ光の中 Арбаңыз. Арбаңыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жакшы жакшы. Очок, казан, а? Палоого. Отундар дагы. Сиздин палоо жасаган мындай өзүнчө бир мындай бир чеберчилигиңиз бар экен. Палоону башкача басат сейтек, укмуш басат дейт. Ошону бир көрөлү, Ооба, эми. Көрөлү дагы ошону жамаат менен могу жерде кылып атабыз. Жапанда жамааттык баягы ынтымак дегенди ошону кошо сурайм. Жапондардын иденттүүлүгүн кошо сурайм. Кыргыздардын окшош жактарын сурайм. Бирок мына палоону жасаганча кандай дедиңиз? Мейли, жакшы. Эми Эрнис досум да. Эми негизи мен досум, бирок көрүүчүлөргө баягындай Сейтек мырза, Эрнис мырза деп коюп атканыңды түшүнүп атам. Эми кош келипсиң. Анда сага ушу бир келишиңи атайын. Өзгөнүн күрүчүнөн аш деп берели эмес, а? Жарайт. Палоону бирок жегенде мындай тим эле Сейтектин баягы палоосун жесе экен дей тургандай болуш керек да. Эми билбейм, мына Жапондун шартында биздегидей болуп баягындай аш окшошпойбу, эми анан кийин өзүң багыңды бересиң дейби? Канчалык болду деп. Отту балдар жагып атыптыр, Ооба, бул жерде эми кандай кылалы? Эме кылалы? Так, азыр союзду туурайбыз. Могу жерге чейин туурап койдук эле. Азыр союздерди туурашалы. Ооба. Аваз неме кылалы эмесе? Неме, Нургазы аваз. Азыр эми ашты кирише берели. Нургазы, сен анда азыр отту жагы бер. Аваз, сен так, могу жерде койдун эти турат, Мону кичине туурашып жибер бизге. Анан кийин балдар тияктан казанды даярдап, от жагы берсин. Очок от жагы берсин. Азыр могуну союзду туурап жиберсек, бул жерде союзу бирок жапондук аябай суулуу болгон үчүн мындай чоң-чоң кыргыздагы баягы аш тойдогудай кылып эле туурап атабыз да. Себеби эзилип калбасын депчи, жок болуп кетпесин. Энд жапондардын өзгөчөлүгү бир. Буларда коллективдүү кыймыл өтө өнүккөн да. Мындайча айтканда баягы чаржайыт кыймыл жок. Коллективдүү кыймыл аябай өнүккөн. Мындайча айтканда гармониялуу кыймылчы. Буну ушул жапондар көрсө немеден, бала бакчадан баштайт экен да. Булар бул жерде бала бакчага өзү 6 айдан алат да. Ошо 8 айдан, 6 айдан эле алгандан кийин ошол баягындай коллективдүү, жамааттык кыймылга үйрөтүп, балдарды ошентип тарбиялайт экен. Ошого анан бул кийин чоң болгондон кийин бул институттук деңгээлге чыгат экен дагы. Бүткүл Жапон эли ошол коллективдүү кыймылга үйрөнөт экен. Анан
жапандар өзгөчө бүткүл Жапан өлкөсүн булар бир чоң айыл катары карашат экен дагы. Өздөрүн ушул чоң Жапан деген өлкө деп аталат, бирок ушул чоң жамаат айылдын бир мүчөсү катары карашат экен дагы. Анан ошол жерде баардыгынын кыймылы мындай эри шаркакта бири-бирине жардам берип, бири-бирине көмөктөшүп, мындайча айтканда эч проблемасы жок, ийгиликтүү кыймылдаганга ошол жерден үйрөнөт экен. Анан ошол жамааттык кыймыл деген жапандарда ошондой ушу бала кезден башталат экен да, ымыркай кезденчи. 8 айынан эле ушу бала бакчада үйрөтөт экен. Бул жамааттык кыймыл негизи, бирок жамааттык кыймыл неден пайда болот дегенде бул негизи индивидуализмден пайдаланат экен. Индивидуалдуулуктанчы, мындайча айтканда өз алдынча кыймыл аракетке ээ болуп, өз алдынча чечим алууга ушу бала кезден эле үйрөтөт экен да. Балдарды Жапанда карасаң неме, кичине кезинен эле жыгылып калса же антип калса, садаң болоюн, жыгылып калган турбайбы деп жалынып, аяш жок да. Улап калсам да эле карап коюшат. Бала өзү туруп, ыйлап, өзү сооронуп, өзү туруп, анан кийинки жолу жыгылбагандай болуп, бала өзү ойлоно баштайт экен да. Азыр мен мондай жүрсөм жыгылат экен, мынтсем жыгылбайт экен деп, бала ошо кичине кезинен эле өз алдынча чечим кабыл алганга, өз алдынча өзүнүн башы менен ойлонгонго, бирөөгө таянбай өзүнө өзү жоопкерчиликти алганга ошо бала кезинен эле үйрөнөт экен. Буларчы ошол бала кезден аябай тигиндей деп баягынтип жалынып биздегидей. Бирөө уруп койсо барып болушмай жок экен булардачы. Ошол бул балдардын индивидуалдуу мүнөзүн калыптантат экен дагы. Бунун результаты катары булар коллективдүү жамаат катары бирине бири күйүмдүү болуп, бирин бири колдоп, бирин бирине тирек болуп чоңойгонго ошол жерден башталат экен да, индивидуалдуулуктанчы. Ошол жагы менин оюмча бул жапандардын эң чоң артыкчылыгы деп ойлойм. Мына суу кайнады. Болду, мунуну бир жууй элеби? Муну жууп жиберели дагы. Болду, азыр мунаны отту мындайраак кылып туралы. Өттө деме болбойчу. Азыр мунубуз менен жагабыз. Союз кестиң да? Пало басам деп атасың. Негизи ар бир иштин өзүнүн устасы болуш керек. Ошол ишти катыра жасаш керек. Ошол иштин майын чыгарганда өлкөдө ошондой ар бир адам өзүнүн ишин мыктылап жасаса, коом бакубаттуу болот, коом өнүгөт. Өзбек менен Жапандын окшош жагы бар да, ушул жактан алгандачы. Мындай бир кесипти өмүр бою мындай династия болуп, атадан бабага, чоң аталардан бери келип, бир өнөрдүн улап кеткен учурлар көп да Жапанда. Мисалы бир бычакты 300 жылдан бери чоң аталары да жасап келип, бүгүн неберелерине өтүп, ал ошол салтты улап кетет да. Мисалы өтүкчүлүк болобу. Ушундай учурлар Жапанда көп. Эми бул баардыгы эле Жапан эмес, албетте бүгүн заман өзгөрүп, AI-дын заманы келип атат да. AI деген бул жасалма интеллекттин заманы келип аткан учурда албетте сөзсүз эле андай эмес, бирок Жапандын коомунда баары бир негизи бир кесипке ээ болуп, ошол бир кесипти майын чыгарып жасап кетиш жактан оюмча Жапандар алдыда деп ойлойм да. Айталы рамен деген бар, рамен деген тамак бар да. Лагман деп коебуз го биз. Өзү лагман, рамен бул тамыры бир сөз да. Илгери жибек жолунан чыккан ра деген Кытай тилинде чозот деген сөз. Мисалы рамен деген тамакты Жапандар жасаганда ошол жерге бала кичинекей кезинен эле шакирт болуп кирип, мисалы 16 жаштарынан кирсе шакирт болуп, ошону бир 35 жаштарына чейин ошол жерде ийне жибине чейин ошону үйрөнөт да. Мисалы шорпосун кайнатканды, камырын жозгонду, ал жерде дагы баягындай чыктарын жасаганды, анан аны негизинен сыр кылып бардыгын айта беришпейт, бирок ошонун сырын түшүнгөнгө, ошону ийне жибине чейин жеткиче ошончо өмүрүн кетиришет. Бул
бул бир эле нерсе да, эми ошол сыяктуу саясаты деле ошондой, экономикасы деле ошондой. Бир кесипке кирсе, ошонун артынан кесипкөй болуп терең кетет да. Мисалы бизде бизнес деле ошондой. Бир эле боорсок жасаса, мисалы боорсок боюнча гана адис болуп, боорсоктун түрлөрүн жасап, же бүгүн жасалган боорсок 396-күнү деле бирдей даамдуу. 17 жыл 48 күн өткөндөн кийин деле бирдей даамдуу болот. Даамы дайыма бир деңгээлде сакталат да. Бул ошол деңгээлге жетүү бул Жапанда маанилүү нерсе да. Күнүгө бир процессти кайталап, ошо аябай терең өздөштүрүү аябай маанилүү Жапандачы. Кандай өнүккөн ком болбосун, жапондорду карасам биздей эле, кыргыздардай эле адамдар, анан карасам мындай ушул эле нерсени биздин комдо деле кылса боло тургандай болуп эле сезилет да. Өтө деле татаал эместей. Татаал эмес. Анда бул жапон калкынын өзгөчөлүгү эмнеде? Балким согуш көрүп калган, балким өтө кыйналганда адам баягы өзүнүн аркы табиятынан кыйынчылыкты көп көргөндө ар нерсенин баркын билип, балким ошол себептенби же башкача бир сыпаттары барбы? Эми кандай десем, Жапандын мүнөзү жөнөкөйлүктө да. Баягы инглисче simple деп коет го. Бул жөнөкөйлүктө. Жапандын мисалы бөлмөлөрүнө кирсең, түсү бир эки эле композиция, эки эле түстөн турат да. Боз, агыш боз эки эле түстөн турат, же болбосо бир көгүш, анан бир күрөңүрөөк түс, ушундай эле болот да. Ошол эле учурда мисалы биздин өзбек туугандардын, индустардын үйлөрүнө кирсең, бөлмөлөрдүн ичине мындай жалбырактарды мынантип 86 түрүн мынандай кылып, анан бир 7-8 түстөрдү чагылыштырып, аралаштырып, анан аябай мынандай кылып жасайт. Жапандардыкы аппак бир эле түс келип туруп, анан ортосуна бир күрөң түс аралашып калат, же болбосо күрөң боз түс келип эле ортосуна бир жери агыш же көгүш болуп калат. Мындай жөнөкөйлүктө да Жапандыкы. Жапан бул Бул канча килограмм бар? 2 килодай бар го бул деле. 2 килодон ашыгыраак го дейм, Ошо Австралиядан, Новая Зеландиядан келген ушундай. бул койдун эти? Койдун эти. ох, жырган болот. Койдун этинен палоо болот экен да. Сейтек, азыр кичине караң кирип кетти, ичкери кирелиби? Ичкери кирип О жактанбы? ошол жерден, Жүр анда бел. ичкери кирип маектешели калганын. Ичкерге кир. Болду анда бел. Ичкери кирип кичине. Ана, Ана. бисмилла. Мына бөлмөнү карабайсың мына. Мына бөлмөнү карасаң, аппак туруп эле анан кара болуп түс. Эки эле түс аралашат да. Мына жерлерди деле кара, агыш болуп келип эле могу үстүндө бир күрөң түс аралашат. Ошондо бул Жапандыкы мындай жөнөкөйлүгүндө жатат да. ошондо эл көрсө эл үчүн эмес, мындай баягы практичный. Жашоого ыңгайлуу, өзүмө ыңгайлуу болсо ошол маанилүү деген сөз да эми. Бул аябай прагматикалык жактан бар нерсе да Жапандыкы. Анан баягы минимализм деп коет го, бөлмөлөрдүн ичинде ошо Жапандыкы мындай биздикиндей болуп, көрүнүп имарат мындай оокат жок да. Мындай жөн эле ошо отурат, стол. Жөнөкөй эле да, ошол минимализм деп коет Жапонча минимализм. Ошон үчүн айтып атам, simple, жөнөкөй. Биздин оймону карасаң, биздин оймон деле жөнөкөй го, кыргыздын оймосу деле мындай. Жөнөкөй күндүн нуру сыяктуу эле бир эле ошол эле кечке кайталанып, уланып эле кете берет. Анан эки эле түс колдонот кыргыздар. Ак, кара, же болбосо боз, ак. Эле эки эле түс колдонот. Кыргыздын оймосу деле эки эле түстөн турат. Мына калма каппакты деле ал. Мына аппак, ортосунда көк сызык эле турат. Болду, башка мынандай тызыл-тазыл 7-8 түс жок. Неме жок. Жапондукы да ушундай, simple, мына калпак сыяктуу. Жапондун табияты жөнөкөй. Мына калпак simple, жөнөкөй, бирок мааниси терең, өзүнчө бир философиясы бар. Мен айткан жокмун албетте.
Жапондардыкы бирөөлөрдүкүнөн начар же жакшы деген сөз эмес, бул жөн эле да. Мисалы эрнис эмне үчүн эрнис, башка бирөө эмне үчүн башка бирөө эле деген да. Айырмасын эле айтып атам да. Ошондой эле. Ошондо булардан үлгү алчу нерсеби бар? Жөнөкөйлүүлүгү жакшы деп ойлойм да. Мындай. Эми ар ким өзүнүн табитине жараша. Кайсы гана улут болбосун ошондой тырышча алдына план коюп, ал планды аткарып сөзсүз түрдө. Балким 10 жылдык, 50 жылдык, 100 жылдык план коюп аткарып ошонун өтөсүнө чыга алабы же кайсыдыр бир улут жалкоо, кайсыдыр бир улут өтө мейнетчил тырышчаак ошондой болобу? Эмнеге ойланышты ошондой? Негизи илимде мындай түшүнүк жок да. Тырышчаак улут, жалкоо улут деген түшүнүк жок. Бул системадан көз каранды. Системадан көз каранды. Бардык адамдар негизи бирдей эле жөндөр менен туулат да. Бардык адамдар бирдей эле акыл менен, бирдей эле жөндөр менен туулат. Ошол акылын, жөндөрүн колдонуп кеткенге ошол өлкөдө өлкө түзүүчү институттар, шарттар барбы, жокпу? Ушуга жараша. Анда жанагы үлкөн өлкөлөрдөгү демократия, либерализм деген ал кыргыздын салтына анча туура келбейт. Биз деген өзүбүздүн изибиз менен кетишибиз керек, тамырыбыз менен кетишибиз керек деген кандай болуп калат ошондо? Кээ биркилер айтат да ошондо. Жапон менен кыргыз бит-бирдей эле элбиз да. Биз деле Жапон менен кыргыз бит-бирдей. Жапондар деле 19-кылымга чейин 300 жыл жабык коомдо турган. Аябай консерватив коом болуп. Жапондан эч ким чыга алган эмес, сырттан да Жапон өлкөсүнө эч ким келе алган эмес. Анан ошондон кийин бул жерде ички согуш болду да, баягы орусча айтканда гражданская война болду. Атуулдук согуш болду 19-кылымдын орто чендеринде Жапонда. Бирөөлөр айтты, жок, биз заманбап батыштагыдай системаны колдонорду деди бирөөлөр. Бирөөлөр жок, биз самурай бойдон эски кимонолорду кийип, кылыч менен кала берели деп ойлошкон да. Бирок Американын кемелери келип, Юкоgama'nын портторуна замбирек менен алып, солдан биз менен башкарыла дегенде, Жапондар көрдү да, бул кылыч менен жаа менен көккө барбасын көрдү. Батыш өлкөлөрү алда кетип калыптыр деп. Анан ошондо булар ошол өлкөлөрдүн системасын колдонду да. Ошого системаны колдонсо, бардык өлкөлөр бирдей байыт же жакшы жашай алат да. Мисалы ошол эле Сингапурду айталы, Түштүк Кореяны айталы, Жапонду айталы, керек болсо Кытай. Бул партия дейбиз, бирок ар бир адам эмгектенип, ошо эмгегине жараша татыктуу маяна киреше ала турган мүмкүнчүлүктөрдү, институттарды мындай байма-бай ала алып аткан үчүн аларды да мындай жакшы натыйжа болуп атат. Ошон үчүн бул боюнча бул улутка карабайт го, кийин колдонсо эле болот. Кийин институтту ошону курал катары колдоно алса, сөзсүз анын өзүрүн болот. Баягы эле иденттүүлүк маселеси. Эми элис мындай да, бир дагы дүйнө азыр мына 10-до 200ге жакын өлкө болгон болсо плюс-минус. Ал өлкөлөрдүн бири да бири-бирине окшош эмес да. Бардыгы бири-бирине окшошпойт. Бардыгы эч качан бир улут экинчи улут болуп кете албайт. Кыргыз орус болуп кете албайт, орус кыргыз болуп кете албайт, биз жапон болуп кете албайбыз, жапондар деле америкалык болуп кете албайт. Боло да албайт да. Ар ким өз ойунан эле калат. Бирок биздин тагдырыбызды, биздин басуу жолубузду, тарыхыбызды аныктай турган траекториясын чече турган нерсе бул эмне дегенде, бул ошол биз кандай системаны тандайбыз, маселе ошондо. Ошон үчүн кыргыз бойдон эле калат баары бирчи. Маселе мисалы Кореядагы катуу өнүктүү, Жапондагы катуу өнүктүү өтө аябай окшош да. Өкө аябай окшош. Өкө тең аябай жакшы машинени чыгарып атат. Өкө тең технологияны аябай жакшы чыгарып, өкө тең аябай мындай үлгү боло турган өлкө да. Бирок өкө тең, мисалы өкөндө тең өзүнүн салттык, өзүнүн
руханий, өзүнүн тарыхый, өзүнүн маданий мурастарын сактап, өзүнүн ошо улуттук иденттүүлүгүн сактап жашагат. Бирок экөөнү тең ушундай алдыңкы системага өнүккөн өлкө катары алып чыккан нерсе экөөнүкү тең ошол сен жогоруда айтып кетип аткандай ушул бир система да, система. Бул ошол эле демократия. Булар ошол эле бул принциптерди алып атат да, дүйнө жүзү менен соода кылыш керек экен, эркин соода кылыш керек экен деп адам баласы иштей турган, адам баласы соода кыла турган системаларды толук эркин ойноп атканда да. Адам баласынын өнүгүшүнө тоскоол боло турган бүт эреже, мыйзамдардын баарын минималдаштырып жок кылган. Ошондой болсо, ошол коомдордо салт да сакталат экен, өзүнүн ошо иденттүүлүгүчү, маданий мурастары, тарыхый баалуулуктары, руханий баалуулуктары бүт баары ошол жерде сакталат экен жана заманбап өнүккөн өлкөдө болот. Эмес, мынау күрүчтү айтайынбы эми? Мына мазар басып келген да, мынау өзгөндүн күрүчү деп аталат, бирок Дөзүре. ооба, бирок бул Каракылжанын күрүчү да. Каракылжаныкы бе? Каракылжанын ар жерде Талаа деген жери бар. Могу Учуктан кичине өйдөрөөк кеткенде Каракуз деген айылчы. Ошол жерде өскөн күрүч мынабычы. Бирок эми баягы Өзгөндүн базарында сатылып калган үчүн илгери баардык күрүчтү ошол жерде жалпылап Өзгөндүн күрүчү деп коет. Мынабычы, мына ошол. Азыр Жайдары күрүч да болчу. Бизде жайдары күрүч деп коет. Ошондой күрүч. Башка палоого могу Өзгөн күрүч же болбосо могу Актурпактын баягы Баткендин Дөзүре деген күрүчү бар го. Ошолор сонун да. Мына эми жөрмөлөй турган Сейит эке, сиз ар бир күрүч менен абден өтүп турасыз да? мен бул жерде ар бир күрүч менен өзүнчө сүйлөшүп чыгам да, могу жөрмөлөтүпчү. Ар бири өзүнчө бирин-бири ээрчип жөрмөлөш керек да. Мындай бирин-бири минип калбайчы. 200 кило басып бер десе да басып бере бересизби? Ооба, бул 200-300 килода басып беребиз. Мына, Эмис досум мына. Көрдүңбү? Мен айткандай эле болду. Мына ачты мына. Отту тактык. Жөргөлөй турган болуптур да, мына карачы. Мен айттым го. Ар бир күрүчү бирден жөрмөлөп ашказанга кирет дебедим эле. Катырыпсыз, Бириден бирин-бири билип калып. Биз ателге барсак деле болот эле. Атайын ушу жерде ошокко казанга атайын ушу палоо жасап берейин деп ошол жерде. Мына Жапанда атайын мына. Көрдүңбү? Жапанда атайын Өзгөн күрүчүнөн ашык жасабыз. Мына демдедим. Мына койдун этинен да могу. Эти да кеңири болду. Аш да келип калды да курса. Жапанга жасаган сапарыбызда алдыда дагы бир нече серияларыбыз бар. Кези келгенде буюрса ал каармандарыбызды дагы пикирлерин сиздерге тааныштырып, Жапандын биз билбеген жактарын ачып берүүгө аракеттенебиз. Кымбаттуу чет өлкөдө жашап, эмгектенип жана билим алып жүргөн мекендештер, биз бүгүн Кыргызстандан алыс чыгып, дүйнөнүн алдыңкы мамлекеттеринин өнүгүү системасын өз көзүбүз менен көргөндө гана көп нерсени түшүнөт экенбиз. Силер дүйнөнүн чар тарабында мейли ал ири бизнес чөйрөсү болсун, эл аралык алдыңкы окуу жайлар болсун, же маңдай тер менен жасалган бир кара жумуш болсун, кайсы жерде жүрбөгүлө ошол өнүккөн өлкөлөрдүн темирдей тартибин, иштөө системасын жана жашоо философиясын ичинен көрүп, зор тажрыйба топтоп жатасыңар. Силер көргөн, силер суктанып жана ичине кирип үйрөнгөн ошол система бүгүн биздин өлкөгө, кыргыз коомуна аба менен суудай керек.
Башка өнүккөн мамлекеттердин кантип бутка турганы, мыйзамдардын кантип иштей турганы, адамдардын аң сезими эмне үчүн өзгөргөнү тууралуу реалдуу тажрыйбалар гана биздин коомдун критикалык жана аналитикалык ой жүгүртүүсүн өстүрө алат. Биз бир орунда турбай, алдыга жылышыбыз үчүн ушундай терең талдоолорго муктажбыз. Дал ушул себептен биздин подкаст сиздер үчүн өзүңүздөр жүргөн өлкөнүн ийгилик сырларын, өнүгүү моделдерин жана жеке тажрыйбаңыздарды мекендештерге кеңири айтып бере турган интеллектуалдык аянтча болууга даярбыз. Биз сиздер менен кызматташууга ачыкпыз. Эгер сиз чет өлкөдө ийгилик жаратып, ошол мамлекеттин ички өнүгүү системасын өздөштүргөн болсоңуз, биздин подкасттын коногу болуңуз. Сиздин айткан ар бир сөзүңүз, бөлүшкөн тажрыйбаңыз Кыргызстандагы миңдеген жаштардын аң сезимине туура багыт берип, өлкөбүздүн келечегине кошулган чоң салым болот. Биз менен байланышыңыз, тажрыйбаны бөлүшүңүз. Биргеликте улуттун аң сезимин өзгөртөбүз.